Мына биздин мамлекетте Кыргызстандын аймагында канча лаборатория иш жүргүзөт? Биздин ар бир больницада бардык жеринде бизде лаборатория бар. Эгер сиз ПЦР тест боюнча айтсаңыз, анда 14 лаборатория иштеп атат Кыргызстанда. Частный лаборатория. Частный лабораториядан биз 4 фирмага уруксат бергенбиз. Кайсылар? Так, Банецкий, Акваварк, Евроланг бар. Эми үчүн дегенде булардын бүт бардык санитарный жагынан булар уруксат берген болгон үчүн биз берип атабыз. Себеби көп фирмалар биз кылабыз деп атат. Себеби санитарный условиясы жок болсо биз аларга бере албайбыз. Ошол 4 частный лабораторияны кайталап койсоңуз? Банецкий, Акваварк, Аквалаб, Евролаб. 4. Кыргызстанда көпчүлүк эле иш жүргүзөт го. Калгандары эмне? Бул частный эмеспи? Ал калгандардын бүт бардыгы государственный. Кыргызстанда сиз айтканда боюнча башка аймактарда ушулардын эле эмеси тиги ачылганда, мисалы кылсак Банецкий. Мисалы үчүн Хуйман дегени бар. Туурабы? Жок, сиз түшүндүм, ал Гуман, башкалар болсо бизге ПЦР тестке биз бербейбиз уруксат. Аларды ковидке кыла алышпайт да. Не соответствует санитарный условиясы. Ошон үчүн биз Хуменди өткөргөн эмеспиз. Башка көп фирмаларды өткөргөн жокпуз. Алар эмне иш жүргүзүп атат анда мамлекет? Алар болсо общий анализ крови, биохимический анализ крови, сахар крови, ушундай баягы элдин күнүмдүк анализдерин өткөрүп атышат. Булардын мындай ишин ким көзөмөлгө алат? Биз Министерство здравоохранения и социального развития көзөмөлгө ала албайт экенбиз. Эмне үчүн? Бизден андай мындай эме бербептир. Мен азыр ошону көтөрүп чыктым. Ал эмес мынакей Бишкекте биринчи столовойдо дагы отравление болгоду. Биз ошол мораторий киргизип болгон экен, ошол мораторийди алып таштагыла деп сиздерге ушул демалышта да киргизели деп атабыз. Себеби 5 жылдан бери мораторий киргизген экен, биз эчтекени текшере албайт экенбиз.